Саламатсыздарбы биздин көрүүчүлөр? Жалпыңыздарга салынычтуу саламды айтып, кызматыңызды баштаган мен Айнура Миназарова. Жана достор, биз дагы бүгүнкү ушул видеодо угармандарыбызга, көрөрмандарыбызга жардам берүү иретинде конкреттүү жана албетте чоң көйгөйгө арналган бир теманы алып чыгалы дедик. Сөзсүз түрдө бул теманы ачып бериш үчүн бизге коногубуз керек. Коногубуз болсо бүгүнкү эне жана баланы коргоо улуттук борборунун педиатр аллергологу Туратбекова Калия Туратбековна. Саламатсызбы? Саламатчылык. Маанайыңыз жакшыбы? Абдан жакшы. Көргөнүмө абдан кубанычтамын сизди көрүүбүздөн. Анан албетте жогоруда айтылгандай эле мен бүгүнкү темабызды жаңыртайын деп турам. Көрөрмандар дагы, угармандар дагы бизге кайрадан сөзсүз түрдө суроо менен кайрыла аласыздар. Бүгүн бул суроонун тегерегинде карап көрөлүчү. Ымыркайда кичинекей жаңы төрөлгөн балада аллергия болбош үчүн ага кандай кремдерди, кандай айнаны колдонуш керек, кандай майларды колдонуш керек? Анткени өзгөчө биринчи төрөгөн энелер билбейт, мисалы мурун угуп баарын ой тим эле укмуш деп эксперимент жүргүзүп кимдир бирөөндө анан өзүнчө эле баарын билем деген менен реалдуу түрдө бала төрөгөндө эч нерсе билбей калат го. Анысы кандай? Мындай учурда сиз жаш энелерге кандай кеңеш бересиз? Жаш энелерге кандай кеңеш берип кетейин дейм, бул биринчи учурда диета. Анткени баланын денесинин немеси абалы көбүнчө энеден эле неметет да. Эне анткени эмчек менен сүтүн берет. Ошол үчүн денеси кургабаш учурунда кандай кийимдер менен колдонуш керек баланы? Бул мындай синтетикалык эмес, жалаң дем ала турган кийимдерди балага кийиш керек. Баланы өтө ысык кармабаш керек. Баланын өзүнүн температурасы болот, температурасына жараша жана үшүп кетти деп аябай баланын прям үстүнө да кийимдер көп чүңкөп кийим салышат. Анан кийин бала тердеп баштайт. Тердегенден кийин анан кийин жанакы ысыктар дагы чыгып башташат да. Ошол учурга алып келбей, баланы мындай жеңил кармаш керек да. Анан кийин көрүклөр деле бар, жана үшүп кетет деп коркушат да ата-энелерчи. Үшүсү эле ооруп калат деп калат да. Жок, андай эмес. Баланы канчалык жеңил кармасаңыз, бала да өзүн жеңил кармайт да, жеңил жүрөт. Анан кийин жанакы кандай эмне колдонсо болот? Көрүкү ата-энелер балдарды жанакы ромашка менен жунутушат, календула, череда деген бар, тузга деле жунутушат да. Эгерде баланын денесинде бирдеке чыгып турган учур болсо, сөзсүз түрүндө ромашка дагы болбойт, календула дагы болбойт, анан череда да болбойт да. Эмне себеп үчүн? Бул анткени аллергияны, денесинде жанакы чыккан ысыктарды күчөтүп салышы мүмкүн. Анан кийин ата-энелер чуркап келишет да, бул эмне болуп кетти депчи. Череда жанакы наоборот неметет, түшүрөт го деп айтышат да. Жок, кайта эле күчөтүп салышы мүмкүн. Демек баягы сып деп коебуз го, аллергия бар болчу учурда колдонбой коюш керек. Жок, колдонбош керек да, сөзсүз түрүндө. Экинчиден, баланын денеси жумшак болуш керек да, өтөчү жумшак болуш керек. Көрүкү балдардыкы аябай кургап кетет деле да. Кургабаш учурда ным болуш керек. Ным болот. Кургабаш учурда мындай жумшарткан кремдер бар. Бирок кремдердин түрү азырынча аябай көп. Анан кийин көрүкү ата-энелер кремди алып туруп прям аябай шыбап башташат, анан ичин прям неметип, ичине киргизип, ал кремдерди эч кандай шыбабаш керек. Ал денесин эле коюп коюш керек. Ал 3 мүнөттүн ичинде өзү сиңип баштайт. Кремдин түрлөрү азырынча аябай көп. Көрүкүлөр вазелин деле. Ошол жерден бөлгүм келип турат сөзүңүздү. Мисалы кичинекей баланын бети турулуп кесилгенде деле аны сиңдирип шыбоонун кереги жок. Жөн коюп коюш керек. Анткени ал крем ал өзү 3 мүнөттүн ичинде өзүнө эле сиңирип эле кетет да. Анан кийин азыр кремдердин түрлөрү аябай көп. Ооба. Анан кийин бирок түрлөрү көп болуш учурда деле мындай аябай так туура кремдерди алып туруп колдонуш керек да. Көрүкү кремдер мисалы үчүн балдарга кичинекей жашынан бери колдонсо болбойт. Азырынча колдоно турган кремдер бул бипантен крем бар, вазелин деле сүкөшөт көрүкү ата-энелер. Бирок эч кандай койдун майы, сары майды сыйпабаш керек да денеге. Дексирил деген кремдер бар. Ошону баланын денеси кургабаш учурунда сүйкөп койсо болот да. Тилекке каршы биздин убактыбыз соңку мүнөттөргө келип калды. Мен ойлоп турам, кийинки көрүүбүздө дагы ушул эле теманы улантабыз деп буюрсам. Ошондуктан достор, сиздер менен убактылуу гана коштошобуз. Баланын кийимдерин кандай айнага жууш керек, эмнени колдонуш керек? Бул албетте жаш энелер үчүн чоң бир өзүнчө университет. Ошондуктан жалпыңыздарды кийинки көрүүбүзгө чакырабыз. Саламат клуб сайтынан YouTube каналына кириңиз дагы. Саламат клубтан сөзсүз түрдө ошол ар бир видеолордун алдына өзүңүздү кызыктырган суроолорду жазыңыз. Кийинки уктурууларда жооп бергенге аракет кылабыз. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.